Ооба биякта мага жолугуп атат, анан башкаларга жолугуп жүрүп атат Нургазы Бакыш. Анан кечээ дагы бирөө ошо булардын тарапташ үчөөсү отуруп калсак анан айтып калышып атпайбы ушинтип Садырды камчыга президент кылды эле, эми аябай мындай жамандык кылды дейт да. Анан мен чыдабай кетип айттым. Балдар дедим, давайте реально бололу. Нургазы дедим, 4-октябрь күнү шайлоо бүтүп атканда биз болдук да штабта 6:30 камчы кетти, ага чейин жалдырап атты. Сага дедим, анткени Нургазы баягы администрация президентинин руководитель аппарата менен сүйлөшүп атканда, бул орточу болуп киргизгиле шайлоого депутаттыкка деп атканда, мен бир революция болот десем ишенбей аткан. Айттым, акесте кайсы авторитет бар эле Камчыкенин президент болгондой, бирөөнү президент кылгандай. Кандай авторитети болсо өзү боло алмак биринчи кезекте. Өзүнүкү жок үчүн, Садырдын авторитети өйдү үчүн аны коюп туруп анан жанында болоюн деди. Анан булар бирок шай жок, баары уже чачырап, Нургазыга да эч ким байланыспай, шайлар болуп калды. Эми билсем биринтай. Мен да чочуган компроматтарды ойлогом, экөө тең жаманатталуу деп. 5 күн болду. Значит, экөө тең туура неметип атыптыр ал жагынан. Ооба, мен айтып атам, скорее всего, мына Камчыген койсо кое берсин. Шайлоо бар берсин, ата журту менен башка партия менен. Бирок баягыдай күч болбойт да, бийликте тургандагыдай. Азыр мына катуу сөз болуп атпайбы? Ушинтип Садырды камчы президент кылган деп. Мен өткөндө Семетей боюнча Нургазы интервью алып, ошондо да айткам. Биз штабта отурганбыз. Мен анда немеден баштагам. Текебай айтып атпайбы ушинтип неменин кишилери келип эле, мен Сооронбайдын кишилери зал немени алган деп. А мен айтып айткам. Ошо интервьюда бүт немеге чыккан регионго. Анда ооба, Текебай айткандай неменин кишилери келген анча-мынча. Эл биринчи шайлоого каршы чыккан. Бирок түндө биз штабта отуруп, мекенчил өтпөй калгандан кийин бүт штабты, бүт региондорду айттык да, келгиле деп. Түндө мурдагы жанагы башка партиялар тараган кезде Садыр деген мекенчилдер келди да. Мисалы Көлдө мен кайным акчасын алып немени шайлаган, Матраевдин партиясын, бирок Садыр деп турду. Анызгандай а жерде Садырдын кишилери болгон. Анан жана айтышып атпайбы? Камчы койгон деп. Камчыке ошо күнү 4-түндө кечинде биз штабта таңкы саат 6:30 кетти. Мен Нургазы болуп отуруп, Нургазыга айтты, сен чык, жана руководитель аппаратага бизди өткөрсүн деп өтө албай турган. Анткени 17-жылы Камчыке Сооронбайды колдоп, ошондо эле кекемдигин сураган. Анда айшынын авторитети жок болчу президент болуп алышка. Так что Камчы президент кылды деген туура эмес. Другой вопрос, жакшы күч болуп, жакшы жардам берди. Зато көп бийликте Садыр көп немени берди да Садыке, Камчыкеге. Ошол эмгегине карата. Даже президенттен авторитеттүү болуп аттыгы. Так что бул туура эмес. Садырды Камчы президент кылган эмес, ал өзүнүн авторитети менен болду да, жардам берди деп атам. Assalamu alaikum Kırgız elim. Men atım Bayman. Men bir жыл мурун Түркия мамлекетинен агрессия болуп келген. Азыркы учурда кырсыктап кайра артында темесинип калды. Кайра тез аранын ичинде барышым керек болуп атат. Көп бассам ооруп кыйналып атат. Мен дагы досторума окшоп жүргүм келет. Күлүп жайнап жардам берип коюңуздар. Урматтуу кыргыз элим. 100 сом, 200 сомдон болсо дагы жардам берип коюңуздар. Кайдыгер карабаңыздар. Эми силер азыр түнү күнү иштеп атасыңар да? Ооба, азыр вообще тынбаш керек да, такыр тынбаш керек эми азыр. Мезгил келди да азыр. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Автогаражыбыз жаңы болуп, азыр жалпы автогаражда СС техника бар, шарпып тазалай турат тротуарды. Бул төртөөлөбү? Төртөөлө, бизге мына Курманжыгында калган таптагана көчөнүн тротуарын тазалайбыз да. Ушуну көйүтүп бериш керек экен да? Ушуну кышка көйүтүп болот. Быйыл ушул иштеттик, мына шоткасы жакшы экен. Ушул водовоз болот жазындасы. Артына бачокто коюп водовоз иштетебиз, кышындасы кар түрүп туз чачабыз. Мурда портер менен туз чачат элек жолго, чоң жолдорго. Азыр быйыл ошо бир эле водовоз менен техника менен чачып атабыз да. Канча адам иштейт жалпы? Жалпы азыр 365 адам иштейт. Жалпы ишкана боюнча. Анын административдик башкарууда 36
мастерлер, участкада аймак мастерлер, замдар, агрономдор жалпы 36 адам. Ал эми жалпы ошол жумушчулар көчөдө иштеген 279 адам, анан бир 40 айдоочубуз бар. Урматтуу жетекчилер, сиздер менен көрүшкөнүмө кубанычтамын. Ошту жашыл шаарга айлантуу, жашылдандыруу иштерин күчөтүү бул менин негизги мер катары эң негизги приоритеттүү багыттардын бири. Жашылдандыруу, көрктөндүрүүгө биз өзгөчө маани беребиз. Анткени мен мына 5 күндөн бери Ошто жүрөм, чаң, чын эле. Абдан чоң проблемалар бар. Ошондуктан биз азыр мына бүгүн азыр кыргызда жакшы сөз бар, жанагы 1000 күнгө тете бир күн деп. Мына азыр ошондой күн. Азыр эми күнү түнү уктубаңыздар. Мына Ошко жазы эрте келет билесиңер. Силер баарыңар тажрыйба бар. Азыр ушул 1000 күнгө тете бир күн. Түнү болобу, күнү болобу иштеп бериңиздер эми. Ошубузду бир мындай гүлдөгөн шаарга айлантуудан биз эч кандай акча аябайбыз. Акчаны табабыз. Алай мейманканасынан илгерки Алай, азыр аты башкача го, Грант. Ошол жерден баштап тиги Горегайга чейин көчөт жок. Ошол жерлерди карашыбыз керек бүт мына. Мисалы чоң ишканалар, университеттер, мектептер, буларды эми жалаң эле баягы сиздердин көзүңүздөрдү карап отурбай, алар өздөрү эксин, сүйлөшкүлө. Ошон үчүн шаардыктарга биз азыр кайрылып айтышыбыз керек. Ар бир көчөттү, ар бир гүлдү алар өзүнүкүндөй кылып камкордук көрүш керек аларчы. Өзүнүкүндөй кылып камкордук көрүш керек. Январдын 1-ден аласыңар уже депчи. 26-жылдын январь айынан баштап жумушчу да, айдоочу да колуна 31 000 сом айлык алат деп бюджет бекитилди. Ор кеңеш комитеттен өткөрдү. Мына бүгүн кабыл алып берсе, Кудай кааласа. Эми анан жалпы жыйынга алып чыгабыз да. Жалпы жыйынга алганда мен дагы шаардык кеңештин депутаттарынан сураналы. Көбөйтүп бергиле деп. Мына аз калды, буюрса бюджетти да бекитебиз. Бюджетти бекиткенде эң негизги приоритет катары мен силердин маселеңерди айтабыз. Айтабыз, биз суранабыз урматтуу депутаттардан. Ошону бекитип беришсе, анан кийин көтөрөбүз. Бул мындай сөз эмес, реалдуу ишке аша турган маселелер да. Негизи акча таба турган ишканага айланышыбыз керек негизичи. Тескерисинче биздин акчаларыбыз сыртка кетпеш керек да. Мына биздин коштундар деле эмне кылып атат? Алар деле баарын өздөрү жасаган жок. Алар Европадан алып келип кичинекейине өстүрүп, башка кылып туруп, анан коштунарга сатып туруп, анан акча таба атышат аларчы. Биз дагы келечекте мына ушундай кылып пайда таба турган кылышыбыз. Көбүнчө жеке менчик ишканалардан сатып алып атышат да. Мен мына жакынкы күндөрү өзүмүн иш планымды жарыялайм 100 күндүк. 100 күндө эмнеде жумуштар жасайбыз. Ошол жерде ушул жашылдандыруу эң чоң багыттардын бири болот. Анан мен бүт мына мекеме ишканалар, үйлөр, жана көп кабаттуу үйлөр салынганда дагы талаптарды көп аткарбай коюлат. Бардыгын жашылдандырыш керек ал жерде. Ошол талаптарды аткарбай эле негизи эле үй салып сатсам болду деп атат да. Андай болбош керек мындайчы. Бардыгын ушу жашылдандырууга, көчөт, дарак кылып келечекте мындай кескин көбөйтөбүз. Быйыл борбордук күнөсканабыз жанагы китепкананын жанында болчу да. Ал жакта полун бузуп, ал жакта автогараж кылып, теплицанын мол жака быйыл жасадык. Бул эми башкача сорту? Бул башка сорт. Бул каяктан келди булар? Булар Чехиядан келет. Чехияданбы? Ошондой майдасы. Кафе, ресторандар, университеттер өздөрү анча-мынча алдыларын жасашат го, гүл эгип, башка кылып. Ошолордун көбү эми баягы силерден сатып алса жакшы болот эле да. Кандайсыздар эже? Гүл өстүрүп, гүл менен кылгандар мындай бардыгы жаш көрүнөт мына. Көрдүңөрбү? Кудай буйруса биздин эң мындай приоритеттүү багытыбыз ушул жашыл шаарга айлантуу, жашылдандырууну күчөтүү, көчөттү, гүлгө, анан биздин элдин дагы аң сезимин өзгөртүшүбүз керек. Шаарды чогуу көтөрөлү эже. Ош баарыбыздыкы. Туристтер келсе, меймандар келсе, шаардыктар үчүн сол гүлдөрүбүз, багдарагыбыз жапжашыл болуп сонун болуп турса, бул баарыбыздын абийирибиз да. 75-жыл ишке киргенсиз ошондо? 75-жылы мартта киргем ишке. 50 жыл ушул шаардын агроном болуп иштеди. 50 жыл ушул жерде иштедиң. 75. 75 51-жыл кетип атты да. Ишиң илгери болсун. Дайым ушундай жаркырап, жайнап элдин алдында элдин кызматын кылып жүрө бер балам. Ассаламу алейкум достор. Кыргызстанда азыр УКМКнын мурдагы төрагасы күч түзүмдөрү боюнча вице-премьер-министр Камчыбек Ташиев кызматтан алынгандан бери бир жумадан ашык убакыт өттү. Ал киши кайра Европага кайтып кетти. Бирок ошол эле учурда ал кишини 5 жыл башкарган УКМКнын ичиндеги мындай ботколор акырындан чыга баштады. Биринчиден УКМК эбегейсиз бийликти алган. Анан ошол учурда мисалы ооба криминал менен аябасыз күрөш болду. Крим төбөл ушунчалык баягы элдин байлыгын ишкерлерди мите курттай соруп келген ошо криминалдар. Алардын ана башчысы Камчы Көлбаев жок кылынды. Анын жок кылынушу боюнча дагы мындай мыйзам бузуулар болгон ана мына деп айтып келишет укук коргоочулар. Бирок ал жагына киришпей эле коюн. Себеп дегенде мына Бишкек шаар боюнча ГКМнын башчысын кармаганда 34 миллион доллар кеш чыгып атса, Камчы Көлбаевга тандык деген унаа чыгып атса, андан Чолпон Атадагы тиги
жана эмеси ат баккан атканасы Камчы Көлбаевдин анында заңыраган чоң болуп атса, бул мамлекеттик кызматкер болсо, өмүр бою ушул мамлекеттик кызматта жүрсө, мынча байлыкты кайдан тапкан? Мурда бизнес кылбаса деген суроо жаралат да. Демек, ошол каралардын ордун кайра ошол атайын кызматтар баскан экен да. Эми бул бардык атайын кызматтын өкүлдөрүнө тиешеси жок. Албетте атайын кызматта ошол атайын дасыккан, окуган, өзүнүн баягы кандай адистигин мыкты билген чекисттер көп. Алар совет малында кийин Советтер Союзу тарагандан кийин дагы өздөрү ошол кызмат менен иштеп келишкен. Бирок ошолордун арасында мындай погончон кылмышкерлер, погончон уюшкан кылмыштуу топтордун чыгып атканы аябай өкүндүрөт. Ошол бардык берки таза иштеп жаткан чекисттерге дагы булар күбө жаап атат. Мисалы жана Эду деген ГКМнын Бишкек шаардык ГКМ башчысынын кырк чоросу деп атат, кырк чоросу деп, анан айда опер тергөөчү деп, вазелин, дагы эмне деп атат эле? Пито эле. Анан дагы эмне дейт? Дагы бирдеме деп айтор, булардын каймана аттары бар экен да. Жанагы Коля Киргиз, Карышкыр, дагы ким деп койчу эле? Баха, анан бирдеме деп мындай каралардын дагы мындай каймана аттар болуп бар эмес беле? Ошол сыяктуу эле булардын да каймана аттары бар экен да. Булар зөөкүрлүгү менен, булар ушундай бир кесейип, дагы өздөрүн кудай сезип калганы менен белгилүү экен да. Мына ошолордун баары ачыкка чыгып, буга чейин аябай арстан болуп канатын жайып жүргөн жанагы Пито болуш керек. Кармалганда милиция кызматкерлери келгенде көзү алайып, баягы сууга түшкөн мышыктайлы болуп калды да. Ошол ушундай улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматын ушундай кара мүртөс өздөрү кылмышка барган кызматкерлерден тазалаш керек албетте. Анан кийин азыр күзөт кызматын, мамлекеттик күзөт кызматын, чек ара кызматын бөлдү. Тергөөнү дагы азыр тергөө комитети түзүлөт деген сотот. Ошончо жакшы болмок. Ошол жака бөлсө, анан кийин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына болсо, баягы эле мурдагыдай ички жана тышкы чалгындоону берсе, алар түздөн түз экстремизм, терроризм жана башка кибер коопсуздук деген сыяктуу тармактар менен иштесе, түздөн түз иш алып барса, алар саясатташпаса, алар кайсы бир саясий заказдарды, бийликтин заказдарын аткарбаса, жакшы болмок да. Ошондойго баратат окшойт. Ошондой болушун каалайт элек. Албетте, башка чекисттер дагы баягы өзүнүн милдеттерин мыкты аткарып келсе, алардын техникалык базалары дагы чыңалып калды, ошолор менен иш алып барса. Анан көп жергелерге булар имараттарды куруп, анан булардын өздөрүнүн спецсчету болуп, анан булар болсо баягы кустуризация деп десе, кээ бирлерди экиден кустуруп, эки жолдон. Кээ бир ишкерлердин алды өлүп кетти, камакта, же болбосо мүлктөрүн тартып алгандан кийин, кээ бирлер ондогон, бештеген завод ишканаларын алдырып коюп, чет өлкөлөп качып жүрөт. Мисалы Аюунун башчысы Шашамбек Абдыкеримов, белки болсо жана Гавайинин негиздөөчүсү өлүп кетти, журат беле. Көп маселелер чыгып атат да. Ошолордон байлыктарын каяка кеткен, мисалы Камчы Көлбаевга таандык 1 миллиард доллардай байлык мүлктөрү, автоунаалары, квартиралары жана башкалары алынды деп эле да. Ошолордун баары каяка кетти? Ошолордун баары бюджетке түштүбү? Же булардын кайсы бир бөлүгү булардын чөнтөктөрүнө кеттиби? Мисалы жана жогоруда айткандай Эдунун үйүнөн Камчы Көлбаевга таандык автоунаа чыгып атат. Башкаларын текшерсе, менимче алардан да чыгышы мүмкүн да. Ошолордун байлыктарын, ошолордун арам акчаларын булар өздөрүнө кымырып алышы мүмкүн. Болбосо айлыкка иштеп жүрө турган, айлыгы эми 2000 доллар болсун, 3000 доллар болсун, мейли 5000 доллар болсун, бирок 34 миллион доллар үйдөн кеш чыгат деген бул билбейм. Бул акылга сыйбаган нерсе да. Өмүр бою бизнесте жүргөн адамдар да дагы үйүндө кеш 34 миллион доллар чыкпаса керек. Булар ушунчалык көп, ушунчалык бул өздөрүн баягы коопсуз, ушунчалык өздөрүнө бир кол тийгиз сезип калганын белгиси да булар үйүнө 34 миллион долларды катып алат деген эмне деген шундук. Мындай сыртка катып же башка кылгаса бир жөн, үйүнө коюп коюпчу. Демек булар үйүндө 34 миллион болсо, тышкы офшорлордо билбейм канча миллиондогон долларлары бар. Бул бир эле Бишкектин жетекчисинен чыгып атат. ГКМнын өзүнүн жетекчиси Камчыбек Ташиевди дагы досум дебей, эгерде Садыр Жапаров чын эле өзүн Ликванюга теңеп жүрөт, Ликваню болсо мамлекетти тандап, досун эмес мамлекетти тандаса, анын дагы байлыктарын текшериш керек.